ЛМБК, меня послушайте. Измены, разводы, семейное насилие, избиение людей. В целом, вот вся беда, которая происходит у нас в Кыргызстане, происходит из-за одного. То, что подталкивает, это алкоголь. И если это не остановить, то произойдут вещи еще хуже. И если это не остановить, то будет только хуже нашим будущим детям невинным, семьям и другим людям, которые могут пострадать из-за этой вот грязи, назовем так, знаете. Ну и что ты предлагаешь? ЛМБК, знаете, вот я слышал об одном рехабе, Алтай Рехаб называется, и... То есть ошондо, эгерде адам баласы үйлөнгөнгө чейин көчөдө ичип, көчөдө мындай айтканда жеңил жанагы легкомысленный жашоонун образын аткарып жүргөн болсо, бул ошондо получается үйлөнгөнгө чейин рехабка пайда болобу, рехабка барабы, же үйлөнгөндөн кийин бир кандайдыр бир себептер менен ичип баштаса, рехабка барып ошону түшүнөбү. Жашоо эмнеге мындай болуп кетти, жашоо эмнеге мындай бурулуп кетти, жашоо эмнеге мындай бузулуп кетти, эмне себептен, кандай себептен деген суроолорго рехабтан жооп алабы. Рехаб менин түшүнүгүм боюнча зависимый адамдарды чыгарып ошол жашоонун мындай түз иретине коет деген түшүнүк бар да, бирок ал деле до конца эмес. Потому что менин оюм боюнча, лично менин оюм боюнча, адам баласы эгерде ал адам ичкиликке берилип кеткен болсо, же кандайдыр бир зависимостька попал болсо, бул лудомания, наркомания, алкоголическая зависимость дегенге пайда болуп калган болсо, ал жерден чыгышы рехабтан эмес го деп ойлоймун да. Лично менин көз карашым, конечно, силердин көз карашыңар бар, бирок мен өзүмдүн жеке оюм конкретно рехабтан зависиппейт да. Себеп дегенде өзүңүздөр билгендер эле, көптөгөн жаңылыктар, көптөгөн жаңы системалар бул пайда болгону мындай көп эле болбоду да. Биздин конкретно ата бабаларыбыздан калган жанагындай балам типа бул жашоо мындай башкача деп мындай понятие берет го. Ошол понятие көбүрөөк жакыныраак болот да, чем мындай рехабтарга же жанагындай центрлерге карагандачы. Возможно, көп адамдарга жардам бериши мүмкүн, мен мындай эмне кылбайм. Но бул жерде конкретно сөз болуп атпайбы? Үйдүн насилиясы, изменалар, көптөгөн үйдөгү уруштар бул алкоголь үчүн болуп атат депчи. Алкоголь каяктан келип пайда болуп атат ошондо негизи? Получается, точкасы бар да. Ошол точкасы каяктан келип атат? Кандай болуп келип атат? Эмнеге келип атат деген суроону ойлонуштуруп ички тереңине кирип көрбөйлүбү анда эмес? Кандай дейсиңер? Мисалы үчүн ичкен адам үйлөнгөнгө чейин ичип, возможно, үйлөнгөндө ичпей коюшу мүмкүн. Бул деген нерсе жаңы жашоого кадам таштаганда ошол жашоо буну өзгөртүп койду деген сөз да, получается. Туурабы? Ичип жүргөн адам үйлөнгөндөн кийин ичпей калды деген жаңылыктарды баардыгыңыз эле уккансыңар да. Ошондо эмнеге ичпей калды деп туруп сөз келет да. Ал сөз каяктан келет? Катынды башынан кармаш керек деп коет го, эгерде туура эмес кеткен болсочу. Ошондо получается, катын күйөөнү башынан кармаган деген факт бул жерде ордуна келе атат да. Ошон үчүн мен ойлоймун, адамдын өзгөрүшүнө, адамдын токтолбошуна себепти бир нерседен издебеш керек. Наоборот, бир заттан издеш керек деп ойлоймун да. Сенин оюң кандай? Кошулуп комментарий жазып кой.